Biz деген 2013-жылдан бeri чабыз Долон жайлоосун. Анан мурда аба ырайы жөнүндө маалыматыбыз ал учурда интернет деле аз болчу. Анан малыбыздан зыян тартчубуз көп эле. Ушундай бир оор кырдаалдар өттү. Көчкүлөр түшүп, топоздорду басып калчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертүүлөрүнө да карабай чыгуулар болот экен. Ошондой окуя кездешти. Чоң көчкү түшүп, эмеде, Капчыгайда, Долондун эмесинде. Бияктан келген таксилер токтоп, анан айме көчкүнү ашып түшүп, ар жакка, анан кайра тияктан башка таксиге түшүп, ошондой учурлар болгон. Чапчыма ашуусунда көптөгөн массалык түрдө кар көчкүлөр түшкөн. Бул жерде эң жакшысы Чапчыма кар көчкү станциясынын кызматкерлери иш аракеттерди кылып, жерине эң биринчилерден болуп барып, ошо Чапчыма кар көчкү станциясына акырындык менен ар бир жүргүнчүнүн, ар бир адамдын дейбизби, аралыгын 10 метрден сактаттырып, ар бирине инструктаж өтүп, акырындык менен кар көчкү станцияга алып келип, Советтер Союзу таркаганга чейин Кыргызстандын аймагында жалпы 7 кар көчкү станция болгон. 4 кар көчкү станциясы финансалык тартыштардын кесепетинен толугу менен жоюлуп кеткен. Бирок Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, Япония өкмөтүнүн жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматташуусунун алкагында 2020-жылы Долон жана Чапчыма деген кар көчкү станциялары кайрадан калыбына келтирип, жаңы заманбап техникалык материалдык базасы чыңдалып, жаңы жашоочу жана иштегенге өздөрүнүн имараттары курулуп, ишке өз убагында берилген. Бүгүнкү күндө жаңы курулган Долон жана Чапчыма кар көчкү станцияларын эсепке алганда 5 кар көчкү станция толук кандуу ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Мы наблюдаем. Биз дүйнө жүзү боюнча климаттын өзгөрүү процесстерине көз салып жатабыз. Албетте, Кыргызстан экономикалык жана чарбалык жактан климаттык өзгөрүү таасирлеринин бардык тармактарында алсыз өлкө. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы өнүктүрүү программасы бир катар министрликтер жана ведомстволор жана өнөктөштөр, мисалы Жапония, Корея жана башкалар менен парник газдарын бөлүнүп чыгышын азайтуу жаатында жигердүү иш алып барууда. Жапония Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын эң ири донорлорунун бири катары бир нече ондогон жылдар бою дүйнө жүзү боюнча жана ар кандай тармактарда өтө тыгыз кызматташтыкты өнүктүрдү. Акыркы жылдары биз Кыргызстандагы шайлоолордо, ошондой эле мөңгүлөргө жана сел агымына мониторинг жүргүзүүнү жакшыртууда колдоого алдык. Жапония Кыргызстанда 3 кар көчкүгө байкоо жүргүзүү станциясын курууга көмөктөштү. Алардын экөө Жалал Абад облусунда, бирөө Нарын облусунда. Ошо менен бизге информацияда тактагы анан батыраак берилип атат. Мурун оповещение кылыш үчүн көп убакыт керек болчу, барып изилдөөгө, аны эсептегенде көп убакыт болчу. Азыр жаңы аппаратуралар менен бат берилет. Бир күнүн ичинде да беребиз информация. Ошо предупрежденияга, структураларга кетет, өзгөчө кырдаал министерствосуна, прессага кетет. Аны иш алып баргандын аркасында алдын ала аябай эле жакшы жеңилдик болуп калды го. Мисалы үчүн жол жүргөн машиналерге деле алдын ала эскертүү берилген үчүн ал учурда жолго чыкпай калышат. Мисалы үчүн көчкү түшүрүлөт дегенде. Бул долбоор Кыргызстандын мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн бекемдейт. Ошондой эле бардык тиешелүү калкты маалымат менен камсыз кылууну жакшыртат. Ал эми бул тармакты жакшыртуу Кыргыз Республикасынын турмушун өзгөртүүгө жардам берет деп ишенем. Ошондуктан биз Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жардамы менен Кыргыз Республикасынын эли менен тыгыз кызматташып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Жана келечекте биздин өз ара кызматташтыгыбыз өнүгүп, бекемделет деп ишенем. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында 2000ден ашык бийик тоолуу көлдөр бар. Анын ичинен 368 жырылып кетүү коркунучу бар. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын маалыматтык системасы иштелип чыккан. Система построена таким образом, что Система ар бир 3 күн сайын адистерге жарылуу коркунучу бар көлдөрдүн анализин берип турат. Бул дайыма мониторинг жүргүзүүгө жана көптөгөн ресурстарды үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Мисалы коркунуч туудурган бийик тоолуу жердеги көлдөрдүн жарылып кетишин алдын алат. горных озер.